Тилек Мирлан. Оф, ев месе, Тилек Мирлан. Эң мыкты окуйм деген балдардын айтканын уксаңыз, кыргыз тилинин келечеги жок. Балконскийби же кыштактанбы дегендей. Бала бакчага дагы кыргыз тилинде баргам, кыргыз мектепке бардым. Айыл менен байланышың бар беле? Ал жактын дагы таасири болсо керек. Тилимпоз деген баракча эмнеден улам башталды? Адам атадан кийин эле кыргыз болуп жаралдык деп жазып алсак дагы жагдай башка болуп турбайбы? Силер биринчи шартты түзгүлө, мультфильмдерди, мульттасмаларды которгула. Буну мамлекеттик күнөөлөө милдетиңизди артпашыңыз керек. Орусча аралаштырып, башкача аралаштырып, жаргондорду кошкон бир тил менен жашап калбайбы кыргызстан? Велосипедти биз кайра ойлоп таппайбыз азыр. Кыргызча тейлебейсизби мен десең мындай жийиркенип карайт, артта калгандай бир. Сүйлөбөгөн адамга башына таш чапсаң дагы сүйлөбөйт экен. 5 кыргыз чогулса, кыргыз тилинде сүйлөбөй. Бул улуттук оору. Аны аяктырыш керек, анын дартын аныкташ керек. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар, арбаңыздар, саламатсыздарбы? Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде конок бар. Коноктун ысмын, аты жөнүн тааныштырып коеюн. Тилек Мирлан. Оф, ев месе, Тилек Мирлан. Жакшы. Мен муну айрыкча жаш муун жакшы билет. Инстаграмды колдонгон муун жакшы билет. Тилекти. Тилимпоз деген өзүнүн баракчасы бар. Социалдык долбоордун негиздөөчүсү, жетекчиси. Туура айттымбы? Туура. Тилек, кош келипсиң. Ассаламу алейкум. Эми атайын көп суроолорду камдадым. Буга чейинки берген маектериңди тыңдадым. Эним анан негизи мен аябай кубаттайм өзүм. Мындай ушундай улуттук тилди, кыргыз тилине эч кимге колко кылбай эле болгон аракетиңди көрүп, кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошуп атканыңа мен алкыш айтам, ыраазычылык билдирем, жеке өзүм атыман. Тил маселесин сүйлөрдөн мурда көрүүчүлөр дагы, мына катталуучулар да билсин, бул Тилек деген жигит өзү каерде өстүр, айылда өстүбү же шаарда өстүбү, Балконскийби же кыштактанбы дегендей. Дагы бир жолу амансыздарбы? Ошол Аманчылык. Мен көп ойлойт. Айылда өскөн, айылдан келип кыргыз тилин Бишкекте абалын көрүп, күйүп, жанып, анан кийин ушул эмгегин баштады депчи. Болбосо Бишкекте төрөлгөм. Мамлекеттик кызматкерлердин үйүндө төрөлгөм. Апам мугалим, атам дагы мамлекеттик кызматкер. Андан кийин бала бакчага дагы кыргыз тилинде баргам. Кыргыз мектепке бардым. Айтор менин ошол жашоо турмушум Бишкекте өскөнү менен жалпылай алып караганда жалаң кыргыз чөйрөдө болуп калыптанды да. Бул ата энемдин дагы таасири, улуу баласы ошол кыргыз болсун, кыргыз болуп чоңой өссүн. Ошол мен төрөлгөн жылдары дагы мындай эгемендиктин шааны, баарыбыз кыргыз бололу, өзүбүздүн тамырыбызды табалы деген маал окшойт кейпи. Анан мени ошол болушунча ошол кыргыздыгымды өнүктүрүп, өстүрүп, тарбиялашты. Анан жыйынтыгы ушундай болду. Кайсы кесипте иштешет ата? Апам мугалим. Эмеден эмгектен, сүрөттөн берет. Ооба, Бишкектеги мектептердин биринде. Ал эми атам ошол өмүр бою милиция кызматкери болду. Түшүнүктүү. Азыр ардактуу эс алууда. Ошол жанагы бала бакчада, мектепте, кыргыз эле мектепте, кыргызча эле бала бакчада ушу тарбияландым, окудум деп атпайсыңбы? Анан ошол чөйрөдө дагы ошол бала бакчада баладай, мектепте окуганда окуучудай мындай бир кандай байкоолор болду? Мындай орус, баары бир орус тилинде ыктоо, орусча сүйлөө, ушундай бир тенденцияларды, ушундай көрүнүштөрдү байкачу белең?
Албетте биз азыр ошол ата эне өзүнүн функциялык милдетин аткарбаган кезге келип калдык да. Анткени эртеден кечке иштеши керек, анын дагы өзүнүн милдети бар, иш милдети бар. Анан баланын ошол тарбиясы, балага жанагы адеп ахлакты, ошол руханий азыкты мектеп берет, бала бакча берет деген кез. Анан мектепке, университетке берет. Анан ал жактан мугалим тарбиялашы керек деп ойлойт да. Бирок кейпи кыргыз мектеп болгону менен, сырткы ошол келбети кыргыз мектеп, кыргыз бала бакча болгону менен ичинде ошо балдар өз ара орусча сүйлөгөн эле абалда. Бул ошол эле 2005-жылдардагы жагдай. Ал жагдай бүгүн өзгөрүп кеткен жок. Ошол эле боюнча бала мындай тикирейип орусча сүйлөп туруп алса, англисче сүйлөп туруп алса, тарбиячы айла жок алар менен коммуникация кылыш үчүн, алар менен сүйлөшүш үчүн ал дагы орусча сүйлөөгө мажбур болот да. Анан биздеги ошол бала бакча тутумубуздун өзгөчөлүгү орус тилин мындай өзгө тил, англис тили өзгө тил катары атайын сабак катары кирсе, кыргыз тили ошол негизги тил катары сабак катары кирип мындай атайын үйрөтүлбөйт. Ошондуктан жалпы жагдай, мен айткандай, жалпы сөйлөкөтү кыргыз тили болгону менен жагдай анчейин эмес. Анан мектеп маселеси, мектепте дагы дал ошондой эле маселе. 45 мүнөт ой баарыбыз кыргызбыз, кыргызча сүйлөшөбүз, кыргызча айтып беребиз. Анан кийин жанагы коңгуроо кагылгандан баштап эле орусча привет, как дела, что делала, тиги бу деп. Бул бардык ушул Бишкекте эле деп ойлогонубуз менен Кыргызстандын аймагынын көпчүлүк бөлүгүндө ал классынын тилине карабастан балдар ошол орус тилинде азыр эми массалык англис тилинде сүйлөп жаткан чак. Ал эми колледж, университетте айтсам мышы кыйлайт. Ал жакта жагдай мындай болду. Мен деген 9-классты жакшы бүтүп, анан ата энемдин сунушу менен финанс-экономикалык техникумга тапшырдым. Ошол 90 жылдык тарыхы бар, абдан күчтүү. Анан ал жакта билим берүү орус тилинде. Дээрлик орус тилинде. Анан кийин барып мен таң калдым да, ушунчалык бизде баары кыргызбыз да, элестетиңиз, баары группабызда 25-тин баары кыргыз. Бирок жанагы сүйлөгөнү, ой бүтүмү, мындай дүйнө таанымы такыр башкача адам болот экен деп. Кантсе дагы мен кыргыз класста окуп, мындай сүйлөшкөн, пикирлешкен адамдарым ошол эле мындай кыргыз маданиятынын өзгөчөлүгү, манасты, адеп ахлакты, эң жөнөкөй төр деген түшүнүктү түшүнгөн адам болду да. Анан алардын баарынан айрылган адамдарды көрүп таң калдым. Бирок ошол эле кезде жанагы ошол жердеги кыргыз тили, адабияты сабагынан берген эже агайлар дагы мындай болгон жанагы эң жөнөкөй нерселерди да жеткирип калайын деп аракет кылат. Анан бир суроо берип калды. Ошол Үмүт деген эже азыр дагы иштейт. Эжебиз кыргыз тилинин келечеги барбы депчи, кандай ойлойсуздар? Мындай бул эми албетте азыр силер мындай көп турган чак, жаштык чак, бирок кийин ушул улуттун маанилүүлүгүн, өлкөнүн мындай керегин түшүнгөндө силер өзүңөр эле үйрөнүп баштайсыңар деп талкуу жаратты. Ошол кезде мындай эң жакшы окуйм деген, эң мыкты окуйм деген балдардын айтканын уксаңыз, кыргыз тилинин келечеги жок. Кыргыз тилин үйрөнүү бул келечегиңди кесүү, кендириңди кесүү. Адам болуп калыптануу үчүн азыр орус тилин, англис тилин жок дегенде араб тилин үйрөнүш керек деп бири турду. Экинчиси болсо кыргызча бир Википедиядагы текст барбы, же кыргызча ошол чыгармалар барбы деп айлан айыл болуп көрбөгөндөй нерселерди айтты. Мен ошол кезде 9-ду бүткөн жаңы балам, ушунчалык жаман намыстандым. Анан мындай өзүмдүн да болгон аргументтеримди айттым. Ошондо мен аябай катуу сындады да. Сен кыргыз тилинен башка билбей туруп, кыргыз тилинин чөйрөсүнөн чыкпай туруп, жанагы Тоголок молдо Токтогул Сатылгановдарды айткандан алыс кетпейсиң депчи. Өзүң башка тилди билбегендиктен бизди дагы ошол тар чөйрөңө
киргизип камагың келип атат деген сыяктуу мен аябай ошол менин намысыма тийсе керек. Менин оюмча дал ошол нерсе, ошол талкуу мен мындай жашоомдогу чоң бурулушка алып келди да. Эми ошо чоң бурулуш дегенге чейин мен эмне үчүн ошол тилимпоз деген долбоордун пайда болду деп сураардан мурда мындай айыл менен байланышың бар беле, Тилек? Айыл менен айылга барып, айылдагы баягы бир ай каникулга барып келишет, 3 ай жүрүшөт дегендей балким. Же жокпу? Ошол кичинекей кезимде ошол 3 жашыман ошол 6 жашыма чейин ошо айылда чоңоюп өстүм. Тайэжемдин ошол Гүлжан деген, Ахат деген жездемдин үйүндө алар ошол таласта ооба тилди, маданиятты, сөз өнөрүн жездем айрыкча сыйлаган адам. Китеп көрсө түнү менен окуп чыккан адам да аябай ошол сөзгө маани берген чечен киши. Ал жактын дагы таасири болсо керек. Ошол кыргыз тилин сүйүүгө, кыргыз тилинде так сүйлөөгө, бирок калыптануунун негизги этабы катары мен ошол кыргыз тили мугалимдери болду. Мен аны дайыма айтып келем. Айтор жашоонун эми аз жашасам дагы ошонун ар бир тепкичинде мага керектүү ошол булак болду. Мисалы үчүн андан дагы айылдын дагы таасири болуптур, кыргыз тил мугалимдеринин дагы таасири болуптур, азыркы ушул кыргыз тилинин жакшы, мыкты деңгээлде билүүңөчү. Андан тышкары эмне кылыш керек? Мисалы үчүн бизди көрүп отургандар бар да, өзүнө шылтоо издепчи, болбой атпайбы депчи. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Китепке окучу элең, же болбосо бир аудио китептерди укчу элең, же көрчү элең бир кыргызча бир тасмаларды, кандай компоненттер, кандай бир негиздер маанилүү? Албетте, сиз айтып аткан нерсе бул дагы абдан маанилүү. Адамды калыптандырган ошол кубаты бар. Бирок чөйрө кыргыз тилинде сүйлөбөсө, чөйрө кыргыз тилин мындай айтып деп сизге баяндабаса, угуп жаткан, окуп жаткан нерсеңиздин жанагы практикалык негиздемеси жок болсо, анда анын баардыгы тек сөз бойдон калып кетет. Ага ким түрткү болот? Бул сиздин үй бүлөңүз, ата-энеңиз жана дос курдаштарыңыз. Эгерде алар кыргыз тилинде сүйлөбөсө, кыргыз тилин бакпаса, анда ошол кыргыз тилинде эркин, жакшы сүйлөп кетүү бул абдан кыйынчылыкка жатат. Демек, эң негизги азыркы кездеги компонент бул үй бүлө. Дагы бир жолу айтам, бул ата-эне, үй бүлө, анан дагы бир үй бүлө. Ал ошол милдетти жанагы китеп окуу, анан кийин кино көр деп алмаштырып коюу бул мүмкүн эмес. Анткени кыргыздар жана боз үй тутумунда, системасында жашаган, тегерек үстөлдө чоңойгон, аң сезими калыптанган, сөөгүбүзгө сиңген бул жагдайчы. Ошондуктан биздеги жанагы атадан балага айтуу, сөз сабын жеткирүү, элдик оозеки чыгармачылыкты дал ошол булактан алуу, бул биздин тарыхый ошол генетикабызга калган көрүнүш. Аны биз четтен алып, четтен үйрөнүп, четтен сугарылууга аракет жасап атабыз азырчы. Бирок анткени менен биздин жанагы өзүбүздүн руханий байлыгыбызды ата-энебиз бергендей эч ким бере албайт. Аны мындай ордун толтура албайт. Мен ошол эле ойго келдим. Анткени ата-эне ошол тилге күйбөсө, ата-эне чынында балага ошол тилдин байлыгын жеткирбесе, башкаларга жеткирүү бул жанагы механикалык процесс болуп калат да, табигый процесс болбой калат. Кайсы китептерди окуш элең? Манас же болбосо кыргыз жазуучуларынын китептерин, Чыңгыз Айтматов? Албетте, мисалы мен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын баары эле айтат да, эмне окучуң эле десе, Чыңгыз Айтматов деген бул өзүнчө бир бул мындай стандарттуу жооп. Анткени менен азырга чейин
чыгармалары эме ошол 10 томдугу алдымда турат. Мындай биринчи орунда турат. Кайра кайра окуп түшүнүп, маңызына жетип, мындай ичине сүңгүп киргим келет, түшүнүп. Анткени мисалы мен 5-класста окуганда башка болчу, 10-класста окуганда башка болчу, азыр башка. Ар бир окуган сайын жаңы кырынан сынган кылыч, акыркы жанагы гел мисалычы, анан кийин чагылгандын көз жашы, маркумдар үнү, ушул сыяктуу билбейм, мен жана кайгылуу, трагедиялуу, улуттун санаасына, элдин көөдөнүндө турган ошол китептерди окуйм, анан ошого кайрадан өзүм стресс болуп, анан ошол жаңы идея, жаңы дем берет окшойт. Эми мынау Тилимпоз боюнча. Ооба. Тилимпоз деген баракча бул эмнеден улам башталды? Ким түрткү болду? Жөн гана Инстаграмдан баракча ачып эле бир-эки тасма видео чыгарып андан башталдыбы же бирөө түрткү болду буга? Анан кийин мен жанагы айтпадымбы, кыргыз тилинде гана сүйлөө, кыргыз тилинде гана өз оюңду, пикириңди билдирүү бул сабатсыз же болбосо билиминин, дүйнө таанымынын тардыгын көрсөтөт деп ошол мындай түшүнүк калыптанбадыбы? Анан мен үйгө келип, ошол интернетти аңтара баштадым. Мисалы, түрк тили деп жазсаңыз, француз тилиндеги маалыматтар деп жазсаңыз, же казак тили десеңиз, ал жакта функциялык пайдасы бар материал чыкты. Бул сөз мындай жазылат, бул сөздүн тарыхы мындай, же болбосо биз мындай эрежелердин негизинде тилибизде калыптандырышыбыз керек. Калька, кыргыз тилин, ошол тилдеги каталардын стандарттары, айтор багыттуу, бирок керектүү маалыматтын тутуму чыкты. Ал эми кыргыз тилин карасак, бизде жанагы кыргыз тили бай тил, кыргыз тили ата бабаларыбыздан калган улуу тил, кыргыз тили дүйнөдө мындай тил жок, Манастын тили бул дүйнөдөгү эң кооз көркөм тил деген уран да, жалаң уран. Албетте чекебизге кыргыз тили өнүксүн, кыргыз тили байыркы тил болсун, биз түм эле ошол адам атадан кийин эле кыргыз болуп жаралдык деп жазып алсак дагы, азыр шарт жагдай башка болуп турбайбы? Ошону эске алып туруп, анан кийин баштадым. Баштаганда жанагы фотошопту билбейм, же башка жана фигма сыяктуу заманбап дизайнерлер колдонучу жанагы ар кандай редакторлорду билбейм. Телефонду тарта албайм, анан кийин кыла албайм, жасай албайм деп отуруп бербестен, жанагы презентация жасайт го, презентация жасаган PowerPointка кирдим дагы, форматын тандап, ошол жака ошол контентти жасай баштадым. Анткени презентация эле жасаганды билем. Азырга чейин бар ошо биздин алгачкы жанагы 2020-жылдагы постторубуз ошондой болуп чыкты. Кийинчерээк дагы башка редакторду үйрөндүм. Барып ошол өнүгүү формасында кетти дагы, материалдарыбыз сабат жагынан, сапат жагынан, анан академик профессорлордун коштоосу жагынан толуп отурду дагы. Азыр Кыргызстандын аймагында, Кыргызстанда жөн гана окуучу жаран эмес, мугалимдер жана илимий коомчулуктагы ишенип таянган бирден бир булакка айланды. Жакшы. Кайсы жерде болбосун Тилимпоз ушинтип жазат, Тилимпоз ушинтип айтты, демек талкуу бүттү дегенге жетип калды да, бирок азыр бизде тилчиликти бул мындай жалпыбызга тиешелүү, жалпы элге тиешелүү нерсе катары кабылдап атпайбызбы? Туура, бирок ошол эле кезде тилди экиге бөлүп карашыбыз керек. Биринчи багыт бул Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз айткандай, тилдин ээси эл. Аны унутпашыбыз керек. Ооба, ар бир жаран, ар бир адам өзүнүн тилин ошол багууга, жайылтууга, үйрөнүүгө милдеттүү, анын боюнда турган парз. Бирок экинчи багыты бар. Бул тил жөн эле тил эмес, кыргыз тили же Африканын бир уруусунун тили эмес. Бул урук болуп, уруу болуп,
улут болуп калыптанган, элдик алган тилдин тили, адабий тили калыптанган тил, жазуусу калыптанган тил, ошо орфоэпиясы калыптанган тил, илим ошол илимди жайылта ала турган мүмкүнчүлүгү бар тил бул тил. Ошондуктан анын атайын эрежеси, стандарты, грамматикалык базасы бар. Ал мектептерде, университеттерде окуп билим алат. Анын адистиги бар, лингвистика, кыргыз филологиясы деген. Дал ошол тармактын дасыккан адистери үйрөтүп жана үйрөнө турган кез келди. Дал ошол адамдарга жол бошотуп берип, илимге келгенде жанагы блогери, журналист, ырчы, манасчы, башка дагы ошол жалпы тилдин багытын айтышыбыз керек. Бирок тил илимине, жазууга, сүйлөөгө, анын сөз саптамына келгенде ошол филологко, лингвистке беришибиз керек деген ойго келдим мен ушул 6 жылдын ичинде. Анткени катар келип эле, мисалы китепте, сөздүктө, белгилүү бир материалда далилдүү, бизде далилдүү филологияда үйрөтөт да, далили жок нерсе бул жөн эле ушак жомок. Ошондуктан биз далилдүү материал берсек, ой жок, кыргызда ошондой болчу эле. Мен мынтип кааласам мындай жасам, кааласам мындай жасам. Кааласам мынтип сүйлөм, бул деген бул уруу же болбосо уруктун деңгээлинде сөз. Бул элдүүлүктү калыптанган тилдин кеби эмес. Жана элдүүлүгү калыптанган жана элдин сөзү болбойт да, андай адамдын сөзү болбошу керек. Биздин жагдайыбыз, биздин мамлекеттүүлүгүбүз бар элдин тилчилеринин сөзү андай болбошу керек деген ойго келдим. Тилек, мынау сенин ушул тилди өнүктүрүүгө болгон аракетиң, ыкмаң бул бөлөкчө. Сөз тармак аркылуу. Бирок ошол эле учурда мына Улуттук илимдер академиясы бар, жогорку окуу жайлары бар, университеттер бар, Улуттук илимдер академиясында атайын илимпоздор бар. Тилди казып илик деген. Канча жылдан бери. Илимдин кандидаттары, илимдин докторлору бар, окумуштуулар бар. Тилди качандан бери өмүрүн сайып койгон. Алар дагы өзүнүн алкагында тилдин өнүгүшүнө салым кошуп атат. Жогорку окуу жайларда тил кафедралары, кыргыз тил кафедрасы бар. А жердеги мугалимдер дагы күн сайын жумушка барып келип, тилдин өнүгүшүнө кайсы бир деңгээлде салымын кошуп атат. А сен болсо, кече жакында эле жаш бала, мындайча айтканда, образдуу айтканда, чыгып алып туруп, анан кийин колуңа келгенин жасап атасың, таасири күчтүү болуп атат да. Эмнеге айтып атам бул салыштырууну? Ошол илимпоздор бар, академиктер бар, окумуштуулар бар. Ошондой окуу жайларда, академияда дагы ушундай жанагы мобилдик телефондун сырларын, жанагы нерселерди үйрөндүм деп атпайсыңбы? Үйрөнүп алып туруп, анан өркүндөттүм, анан жайылтып атам. Ошонун натыйжасы болуп атат, коомчулук моюнга алып атат. Менин ушул тиги долбоорума шилтеме берип атышат. Деп тилимпоз чыкты, тилимпоз айтты деп атат, деп моюнга алып атат деп атпайсыңбы? Ошол жанагы окуу жайларда дагы ушундай нерселер, бөлүмдөрбү, бир жаштар, өзүңдөй жаштар, бир өзүнчө бөлүмдөр, өзүнчө бир филиалдарбы ошондой ачыш керек го дейм, заманбап. Туура айтасыз. Маселе, сиз айтып жатпайсызбы? Азыр сиз подкаст тартып, кыргыз тилин маселесин көтөрүп, өзүңүздүн болгон мүмкүнчүлүгүңүздү колдонуп, кыргыз тилин өнүктүрөйүн, адамдын мүнөзүнө жеттин, жүрөгүнө жетсин ушул маселе деп атасыз. Манасчы дагы өзүнүн ишин кылып жатат, акын өзүнүн, жазуучу өзүнүн, ар ким өзүнүн ишин кылып жатат да, бирок андай болбошу керек. Мен дагы жанагы эле айттым да, биз мамлекеттүүлүгүбүз бар элбиз. Демек, бир туташ элдин бирдиктүү тил саясаты жүрүш керек. Ар бири өз билгенин эмес, бирдиктүү бир максатка стандарттуу кетишибиз керек. Ал кандай? Андай болбой атабы? Андай болбогону үчүн, мисалы, сиз азыр тил илими жана тил маселесин мамлекет кайсы багытта өнүктүрүп атат, ошол маселе боюнча сүйлөөңүз деген сыяктуу сиз менен кеңешүү болбойт. Же болбосо мага келип айтпайт, Тилимпоз, Тилек, сенин багытың ушундай, ушул маселелерге өбөлүк кайрылсаң, мамлекет болуп көрбөгөндөй азыр ошого багыт буруп атат. Ага сен да кошулуп каласың деген бирдиктүү жалпы жолубуз жок, жол картабыз. Ар кимибиз өз билген багытыбызды эле окатыбызды кылып атабыз. Маселе тил болуп калыптанган мамлекеттик тилдин 4 буту бар, жанагы стөл сыяктуу. Биринчи бутагы бул
демографиялык этап, демографиялык ошол буту дейинчи, ал деген адамдын саны, сүйлөөчүнүн саны Кыргызстанда же болбосо дүйнөдө кыргыз тилдүүнүн саны 6,5 миллионго жетти, 6 миллиондун тегереги. Бул башкаларга караганда жакшы көрсөткүч. Дүйнөдө жанагы бизде айтып атпайбы, ООН айтты, ал эле айтты, бул айтты, кыргыз тили жоголуп баратыптыр, кыргыз тили түгөнүп баратыптыр деп. Бул 90-чу жылдар менен 2010-чу, 2000-чи жылдардын ортосундагы маселе. Анткени адамды ойготуш керек эле, адамды мындай дүрбөлтүш керек эле да кыргыз тилинин маселесине. Азыр жагдай башка, кечке эле кыргыз тили жоголуп атат, жана пассивдүүлүк эмесине жагдайына түшүп алганбызда, кепчүүнүн ошо абалына кирип алып, ошонун тегересинде эле жүрөбүз. Экинчи маселе, бул адам сүйлөгөндөн кийин анын эрежеси, анын стандарты калыптанышы керек. Биздин адабий тилибиз калыптанган, жазуу эрежебиз калыптанган, илимий китептер, грамматикабыз бар. Албетте биздин грамматикабызда, адабий тилибиздин калыптануу процессинде өзүндө маселе абдан көп. Бирок бар нерсени буза салып, кыра салып, анан жаңыны куруу дегенди токтотушубуз керек да. Бар нерсени эле оңдоп түзөө, андан ары өнүктүрүп өстүрүү. Анан үчүнчү маселе бул мыйзамдык базасы. Мыйзамдык база дагы абдан маанилүү. 2023 жылга чейин эмне үчүн ушул тил комиссиясы эч нерсе кылбайт? Эмне үчүн бул эмне кылбайт? Эмне мамлекет штраф салбайт? Эмне ката деп? Анткени биздин мыйзам декларативдүү болду. 89-жылы кабыл алынган жалпы мындай кыргыз тили кыргыз мамлекетинин мамлекеттик тили. Бирок колдонсоң орусча колдоно бер. Кыргыз тили жарнамада колдонот, бирок колдонсоң орусча колдоно бер деген сыяктуу ар биринде бирок бар, жеси бар, жанасы бар да. Анан ошол түз айтылбагандыктан, түз колдонулбагандыктан жана декларативдүү жалпыга жанагы айта турган эле мыйзам болуп кала берди. 2023 жылдан баштап бизде жаңы конституциялык мыйзам кабыл алынды. Эми мына талапты коюп, өзүбүздүн айтканыбызды кылсак болот. Анан төртүнчү акыркы нерсе бул сиз айтып жаткан бул илимий практика. Бизде деген илим бар, анын колдонуучусу бар, бирок ошонун ортосунда байланыштыруучу институт жок. Ал ким? Ал илимпоз изилдеген материалды жеңилдетип, жөнөкөйлөтүп, фильм форматында, видеоролик форматында, мен сыяктуу контент форматына чайнап жеңилдетип берет. Ошол илимий практикалык борборлордун жоктугунан биздечи, анан ошону көзөмөлдөөчү органдардын алсыздыгынан жанагы илимпоздор не бир сонун китептерди чыгарып атат, биринин артынан бири илимий изилдөөлөрдү ачып атат, адамга ал жетпей атат. Анткени илимдин тили абдан кыйын болгондуктан аны илимди практикага айландырбай жатат. Мисалы, Шаяхметов атындагы Казакстанда казак тили илимий практикалык борбор бар. Алар жанагы ар кандай колдонмо жасайт, сайт жасайт, китеп жасайт, китепти текшерет. Ал жөн эле биздикиндей кылып жанагы илимпоздор китеп чыгарса чыгара бербейт. Ал жерде сүрөт болуш керек, анын дизайны болуш керек, анын форматы ошолордай жолго салат да. Азыр бизде ошол маселе аксап турат. Андан тышкары Советтер Союзунда ошол коммунизм маалында биз биринчи ракета учурабыз, биз биринчи асманга чыгабыз, биз биринчи болобуз, эң чоң имарат бизде курулат деген мындай чоң үлкөн нерсе тууралуу кеп болду да. Анан ошол жышаанды биз дагы улап, мындай илимди тереңинен изилдеп, илимди ары жагына кетип калды биздин окумуштуулар. Азыр заман башка, азыр прагматикага өтүп атат дүйнөнүн баары. Адамга эң биринчи эмне керек? Эң жашоосун жөнөкөйлөткөн эмне? Ошону изилдейт, ошону берет, ошону үйрөтөт. Азыр бизде ошол аксап атат. Жакшы. Сен эми мындай карап турсам, каалоо, ышкың, көзүңдө от ойноп, тилди мындай эле кылып койсо болот, тилди тигиндей эле кылып койсо болот деп ишеним жатат да сендечи. Бирок бизде деген баягы ыкшоолук кыргыздардын өзүндө эле, башканы кой,
орустар тигинтип атат, орустар мынтип атат эмес. Ошол 5 кыргыз чогулса, ошол арасында орус деле жок, башка деле жок. Ошолор өзүнүн кыргыз тилинде сүйлөбөй аткандыгынын себеби эмнеде деп ойлойсуң? Бизде 100 жыл, мисалы ошол нерсени айтсак, 100 жыл мурдагыдан башташ керек болот да. Үркүн болду. Үркүндөн кийин кайра кайтып келүү. Андан кийин ачарчылык болду. Андан кийин жанагы колхоздоштуруу, совхоздоштуруу, анда канча адам болду. Кулакка канчасы тартылды. Андан кийин репрессия, кандуу жылдары, каймактарыбыз, айткандарыбыз, дегендерибиздин баары атылды. Анын окуучулары, шакирттери куугунтук алды. Үй бүлөлөрү адам көргүс шартта жашады. Андан кийин жанагы гүлдөп өнүккөн Советтер Союзу, жанагы эме дейбиз го, Брежневдин заманы депчи, ошол заманда кыргыз ар бир тилге өзүнүн жана колдонуу чөйрөсү бөлүнүп берилди. Жалпы кыргыз тили өнүктү. Ошол кезде Манас жазылып калды. Ошол кезде Айтматов чыкты, Токонбаев баштаган жанагы классиктер жаралды. Дегенибиз менен кыргыз тилинин чөйрөсү белгиленип берилди. Мейли кыргыз тили өнөрдө өнүксүн, мейли сен үй бүлөңдө кыргызча сүйлө, бирок сен экономикага кыргыз тилин кийлиштирбе. Сен саясаттын тилине айлантырба. Сен медицинанын тили, инженериянын тилине айландырба деген чөйрө так бөлүндү. Ошондон улам жанагы басынтуу, кысуу, адамдын ичиндеги кек, мындай кыйналуу, өзүн кем сезүү бизде түбү барып, орус тилинин өзгөчө орду, орус тилин билсең, орус тилин үйрөнсөң кана сен ошол жанагы ичиңдеги кемтиктен арыласың деген ой пайда болду да. Экинчи, мен айтып жатпаймынбы, жанагы бизге белгилүү бир чөйрөсүн бөлүп берди деп. Демек, ошол мыкты экономист болгуң келсе, инженер болгуң келсе, медицинага сыяктуу ошол алдыңкы кесиптердин ээси болгуң келсе, анда сен орус тилин үйрөнүшүң керек деген жанагы мээбизде, аң сезимибизде ой бүтүм калыптанды. Адам түшүнгөн жок, бизде түшүнө элек азырга чейинчи. Бул расмий мамлекеттик саясат болду. Кыргыз тили алсыздыгынан, кедейлигинен, жакырлыгынан ал тармактарга кийлигише алган жагдай эмес. Мамлекет ал жака кийлиштирген жок. Ошондуктан бизде азырга чейин медициналык университет баштап баардыгы кыргызча болбой жаткандыгынын кеби ошол жактан калган. Анан эгемендик алдык. Эгемендик алгандан кийин жана светофор өчүп калгандай эле, ял эрежеси түгөндү дагы, машинелер ар жака тарагандай, биз дагы кыргыз тили экономикага кирди, башка жака кирди дагы чаржайттык маселе пайда болду. Тилек, сен могу айтып аткан процесстердин баары, сен өзүң азыр канча жаштасың? 23 жаштамын. 23 жашта да? Кечеги эле бала экенсиң дегендей. Бирок сен ошол үркүнгө чейинки доорду, андан кийинки советтик этапты, андан кийинки ошол баягы Брежневдин гүлдөгөн маалын, репрессияны, баардык доорду ичинен билген, ошол доорлордо жашаган адамдай сүйлөп атасың да. Ошол доордун адамдары өздөрү да билбейт ушундай экен. Ушинтип баарын бири-биринен логикалык бир чечим чыгаргандычы. Ушундай болуп атабыз, ошонун себеби ушундай болуп атат деп. Ушундай нерселерди анализ кылып, талдап, тыянак чыгарганга эмнелер түрткү болду сага мындай? Өзүң жаш эле болсоң. Анан ушуну айтып атасың, сен тилди гана айткан жоксуң. Сен баягы сөздүн башында айткан, биз кимбиз? Биз кыргызбыз. Тамырыбызга кайталы. Биз өзүбүздүн кыргыз экенибизди билели. Өздүгүбүзгө кайталы деген маселени көтөрүп атасың. Тил ал өзүнчө маселе. Ошону көтөрүп атасың да, ушул нерселер каяктан пайда болду, ушундай талдоо? Маселе, эки кыргыз бириксе эле өксүгүн айтат. Биз ушундай заман болду, кыйынчылык болду, ачарчылык болду, репрессия болду. Бирөө күнөөлүү, биз акпыз, биз тазабыз, биз сонунбуз да. Ошол нерсени аябай ойлондум. Ошол сиз айтып атпайсызбы, жаш болсоң дагы депчи. Аябай ойлодум. Бул оору, бул улуттук оору. Аны аяктырыш керек, анын дартын аныкташ керек. Же биз жалпы улут болуп
аны изилдеп ачыгын айтып ачыгын деп туруп аны билбейм документтештиребизби, аны расмий жарыялайбызбы, баарыбыз кабыл алып болду, бүттү, биз кечирдик. Эми ыйлабайлы, сыктабайлы, кайра айтпайлы, бул бет жабылды, аныкталды дарты. Эми эмне кылышыбыз керек? Эмне кылышыбыз керек деген маселеге өтүшү керек да. Жок, биз алигече ошол маселенин дарты аныктала элек. Үстүртөдөн эле айтылып жатат дагы, жанагындай концептуалдуу нерсе айтылбай жатат. Бөлүнгөнү, башка нерселер алиге чейин айтылбай келатат. Мына ушул биздин өксүгүбүз азыр. Демек тарыхый ошол жана сен айтып өткөн окуяларга тарыхый баасын агын ак, карасын кара деп эч кимге кылчактабай, туура, ошентип айтышыбыз керек. Ошону айткандан кийин анан башка бага тилибиз, улуттук дөөлөттөрүбүз, манасыбыз, башкабыз өнүгөт. Туура айтасыз. Жалпы улут катары өнүгөбүз, Эми жанагы ушул Тилимпоз боюнча сенин долбооруңду көргөн, социалдык тармакта колдонгон тараптар чакырып, тилек көрдүк, мына сени ушуну колдонуп атабыз, сонун болуп атат деп бизнесмендер чакырат, белгилүү бир мамлекеттик органдагы жетекчилер чакырат, же болбосо мындай анча бир кыргызчаны жакшы сүйлөй албаган киргиздер чакырат. Ошол тараптар айрыкча сага кандай сунуштарды айтышат? Тилек деп мындай ичиндеги коомчулук айтса уяла турган, коомчулук түшүнбөйт баары бир мени. Кайра талап келишет. Сен гана бизди түшүнөсүң деп мындай бир сунуштарды айтышабы? Ошол кыргызча сүйлөбөй атканын, сүйлөй албай калганын себептерин айтышабы? Туура айтасыз. Эмне үчүн меню кыргыз тилине которулбайт? Эмне үчүн кыргыз тилинде жазуу, сызуу жок, кыргызча тейлебейт деп эле нааразы боло беребиз го. Анын эң жөнөкөй маселеси жанагы бизнесмендер менен, ошол чайкананын, ресторан ээлери менен сүйлөшкөндө бизге мындай жакшынакай өтөсүнө жетип түшүндүрүп, аны туура так которуп, ага ыңгайлуу шарт, жакшы атмосфера түзүп бере турган жагдай болгон эмес дейт. Андан тышкары окутайын десек, үйрөтөйүн десек, стандарттуу сөздүк, окуу материалы, методика жок деп. Мындай эң жөнөкөй базалык нерселерди айтат да. Чынында карап отурсаңыз, бул ырас маселе. Анткени бизде талап бар, бирок ошону ишке ашырууга келгенде жыйынтык начар. Ошол эле бизнесмендер айтып атат дебедиңизби? Мынтип тилек карасаң эми муну мен кантип түшүнөм дейт да. Мен азыр орус тилин билбесем, түшүнбөйт элем да дейт. Не болуп кетти десем, мисалы, сайвис менен салат, же болбосо сайвис эме деп атат да, салат сайвис менен дейт. Бул деген салат с морковью деген да. Эгер мен азыр орус тилин билбесем, түшүнбөсөм, бул жөн эле сөздөрдүн тизмеси болуп калмак дейт. Ал эми мен ушундай котормочулар которуп берип атса, ушундай кыргыз тилине мамиле жасап атса, аны мен эмес, жанагы келген адам дагы түшүнбөйт. Демек адамга ыңгайлуу, туура, так шарт түзүлбөсө, ал кыргызча меню да талап сурабайт, кыргызча тейлөө да сурабайт, кыргызча эч нерсе сурабайт. Эми Демек, экономиканын мыйзамылайлайык ага суроо талап болбосо, эме да болбойт. Бизнес дагы ага кол сунбайт, аракет жасабайт. Демек тилек ошо сага айтып аткан тарап, мен кыргызча билбей калганымдын, сүйлөбөй калганымдын себеби мына ушундай деп айтыптыр да. Ооба. Дагы бир ушуга бир нерсе. Бир нече ай мурда Жогорку кеңештин депутаттарынын бири Үсөн Сыдыковдун уулу Бакыт Сыдыков айтты. Жанагы бир маселе чыккан. Ушул мамлекеттик жогорку кызматта жанагындай кыргыз тилин билсин деген талапты киргизели. Билбесе жогорку кызматта иштебесин деген. Анан ала өзүнүн аргументин айтып чыкты. Жок, андай болбойт. Силер биринчи шартты түзгүлө. Биринчи жанагындай сөздүктөрдү, мультфильмдерди, мульттасмаларды которгула, шарттарды түзүп коюп, анан ошону түзүп коюп, ошондо үйрөнбөсө анан айткыла деп атат да. Демек, адыркы сенин айтканың боюнча шарттарды түзүш керек деп атасың. Түшүндүңбү? Туура түшүндүм? Туура. Бирок ошол эле учурда эми суроо. Жапандан, Европадан, башка ошо чет жактагы өлкөлөрдөн кыргызча такыр сүйлөбөгөн, билбеген жарандар келет дагы, жанагы шарттары жок эле, мультфильм канакей, кыргызча сөздүк канакей дебей эле
6 айда же 1 жылда кадимки эле кыпкыргыздай болуп сүйлөшүп үйрөнүп алып атат. Ушул карама каршылыкка кандай дейсиң? Үйрөнүп туура айтасыз. Үйрөнүп алып жатат. Бирок кантип үйрөнүп жатат дегенде биз жанагы адамдын тил үйрөнүү кабилети, адамдын тил үйрөнүү жөндөмү сыяктуу ар бир адам өзү индивид катары өзгөчө экенин эске алышыбыз керек. Мындай 1-2 адам кыргызча, мисалы караңыз, биздин ушул маселе дагы мени абдан түшөлтөт да. Дос балам Чехияда окуйт. Анан барганда эле 1-2 жылда чех тилин үйрөнүп сүйлөп баштады. Анан кийин бизде барго кыргызча сүйлөп, бир орус же болбосо француз кыргызча сүйлөп койсо, аны таң аткандан күн батканга чейин айтып, мактап, эфирге чыгарып, көкөлөтүп, тим эле көккө итермелейбиз. Ал эми ал жакта мен дейт чехке ошол чехче сүйлөсөм дейт. Каяктан келдиң? Кыргызстандан келдим. Анан кийин деп бул мактайт го десе, жакшы деп коет дейт. Анан бир күнү уялбастан сурадым дейт да. Эмнеге силер таң калбайсыңар? Мен болгону силер тиги 4,5 миллион эле калк экенсиңер, тилиңерди канчалаган досторум үйрөнүп атат, мындай сүйүп, анан жакшы көрүп, биз эле айланайын. Бекер берип жиберебиз го, ашыбызды ай кыргызча сүйлөп атасың депчи десем, мага кереги жок дейт ал адамдар. Мисалы сиздин чехче үйрөнгөнүңүз мага кереги жок. Эгерде сиздин балаңыз биздин мектепте окугусу келсе, университетке тапшыргысы келсе, бала бакчага барсын десеңиз, сиз татыктуу жашайм, татыктуу айлык алам, татыктуу үй бүлөм, мындай татыктуу жашайт, бакубат жашайт деп кааласаңыз, анда сиз үйрөнөсүз. Буну мамлекетти күнөөлөп, мага милдетиңизди артпашыңыз керек. Бунун баары өзүңүз үчүн, балдарыңыз үчүн, үй бүлөңүз үчүн. Эч кимге кол коголбай, жакшы жашайм десең, демек сен ошону жаса. Үйрөн. Ооба. Андай жашагың келбейби? Үйрөнбөй эле кой. Демек бул жерде бир негиз. Мында жасалмалуулук эмес, таңуулуу эмес, моундай кылып үйрөн же үйрөнбө эмес, уят кароо эмес, өзүнөн өзү мындай кандай десем, мындай табигый бир муктаждык болуш керек экен да. Мисалы үчүн Кореяга барышым керек деп азыр кыргыздын жаштары. Түштүк Кореяга барышым керек деп атат, анан саналуу айдын ичинде корей тилин үйрөнүшөт. Жапонго барам деп максат коет, жапон тилин үйрөнүп алат. Кытайга барат элем деп мындай Кытай курстарына барат. Кыргыздар үйрөнүп алат. Туура. Англисчени дагы барат дагы атайын акча төлөп үйрөнүп алат. Демек бул мындай тилди билбей калдым, кыргыз тилин эле эмес, башка тилди билбей атам, ушундай болуп атат деген сөз менимче мындай курбекер эле сөзбү дейм да. Курбекер эле сөз. Туура айтасыз. Ошондуктан ал эми функциялык муктаждыкты жаратуу биздин тилдин мүмкүнчүлүгү жок. Анча биз контент бере албайбыз. Андай мисалы Кореядай сериал, кино тарта албайбыз азырынча. Ошондуктан бирден бир куралыбыз бул механикалык жол менен мыйзамга жазып талап коюу. Анан мыйзам күчүнө киргенде адамдар, мамлекеттик кызматкерлер муктаж болуп, алар каалайбы, каалабайбы өзүнүн функциялык милдетти аткаруу үчүн кыргыз тилин үйрөнүүгө милдеттүү болот. Анткени заман башка, адамзат өзгөрдү. Азыр мурдагыдай глобалдашуу өнүгүп, глобалдашуу эле алга жылып, өрчүй берет деген заманга каршы диалектиканын мыйзамы менен улутташуу дагы процесси башталды. Анткени карасаңыз, англис тилин жараткан француз тили, англис тилин өнүктүргөн, сөздүк корун байыткан француз тили кайра өзү жараткан тил жутуп коет деп коркуп атат. Франция элестетиңиз, жананча колониясы менен, жананча акчасы, мүмкүнчүлүгү менен өзү коруп турган чак. Франкофония деген сыяктуу уюмду, фондду түзүп, миллиардтаган акчаны чогултуп, дүйнөнүн түпкүр-түпкүрүнө француз тилин жайылтабыз деп атат.
коркуу процессинен, улутташуу процессинен, демократиянын чордону, адам укугунун борбору деген Европа өлкөлөрү, Чехияны, ошол эле Словения, Словакия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, кайсы бирин айтпай тил мыйзамын алсаңыз, ар бир пунктунда штраф. Керек болсо бул жөн эле административдик штраф эмес, ал кылмыш эмесине чейин, жазасына чейин барган, айып катаал салынат. Бул дегенибиз жана механикалык жолго салып туруп, тил маселесине келгенде, бул жөнөкөй сүйлөшүү, коммуникация куралы эмес, бул улуттук коопсуздук деген маселеге көтөрдү да. Ошондуктан дүйнөлүк жанагы өзгөрүүнү, дүйнөлүк жаңырууну биз дагы чакырыкты байкап, баамдап кабыл алышыбыз керек. Мурдагыдай жалпы глобалдашуу, жалпы жанагы жапырт окшошуу процессине каршы дагы маселе башталды. Эми суроо. Биз ушу кыргыз тили байыркы тил, кыргыз бул манастын тили, улуу тил деген менен реалдуулук деген бар да. Ал деген эмоцияңы жыйыштыр. Кыргыз байыркы эл деген баягы ошо улуттук баягы эмоция аралашкан, улутту сүйөм деген нерсени жыйыштырып, реалдуулукту эске ал деген. Реалдуулук кандай? Бул деген дүйнөдө саналуу гана тилдер бар, дүйнөлүк тил деп эсептелинген. Анан кийин кыргыздын тили ошентип жана биз сүйлөп аткандай тиягынан биягынан баарын эске алып туруп анан кийин кайсы бир деңгээлде өнүктүрдүк дейди. Мультфильмдерди котордук, китептерди чыгардык, башка колдонмолорду тилимпоз, анан дагы билимпоз, илимпоз деп дагы чыгардык. Сен сыяктуу дагы башка жигиттер. Анан кайсы бир деңгээлде өнүктүрдүк. Ошондо кыргыз тили баары бир могу модерн тил, заманбап тил, технологиянын тили, колдонуп аткан биздин ушул эмнени колдонуп атсак ушул заманбап тил боло алабы, же тек гана бир кыргызга эле керектүү, кыргыздын айылдарына, кыргыздарга эле керектүү тил боюнча эле сүйлөшүп жүрө беребизби? Кыргыз тилинин мүмкүнчүлүгү зор. Анткени мисалы эстон тилинде 1,5 миллион, 2 миллион адам сүйлөйт. Бирок алардын баары сүйлөйт жана бүт электрондук гаджетке кирген, өнүккөн. Демек, жанагы 5 миллион адам сүйлөгөн тил өнүкпөйт, өспөйт, ал анча адам аз деген бул куру кеп деп ошол жака өттү, биринчи. Экинчи, кыргыз тили бул жанандай өзүнчө эле жана аралчадагы тил эмес да, биз түрк дүйнөсүнүн, түрк тилдеринин бир мүчөсүбүз. Демек, тил процессинде, тил саясатында кыргыз тили бир гана Кыргызстанда эмес, бүтүн түрк дүйнөсүнө керектүү, пайдалуу, алардын ушул кулк мүнөзүнө туура келген контент жасап, ал жака чыгара алабыз. Демек, биздин тилдин жана тилдин экономикасы дагы өнүк алат. Маселе сиз айтып аткандай, жанагы көкүрөк кагуу, биздики улуу тил, байыркы тил деген сөзүбүз бар да. Азыр байкасаңыз, тилдик трансмиссия алсырап баратат. Трансмиссия деген эмне? Менин чоң атам азыр үйгө келгенде, эки сөзүнүн бири фразеологизм, эки сөзүнүн бири макал, эки сөзүнүн бири мындай какшыктап айтса дагы мындай таасын жеткирип, ар бир окуяны айтып, токуп, анан жеткирет да, Кагазга ороп. Аны ороп, түз айтпай, мындай айтып, тигиндей айтып, керемет сонун сүйлөйт. Атам чоң атаман укканын, өзүнүн чоң атасынан укканын, билгендерин кошуп, жамап, ал дагы жартылай 50% жеткиргенге аракет кылат. Мен атамдан укканын дагы 50%, бул 25%. Менин балам бир 10% эле калат. Демек, атадан балага калып аткан мурас барган сайын азайып, жупуналап баратат. Бул бир эле кыргыз тилинде эмес, дүйнөнүн бардык тилиндеги болуп жаткан эң чоң коркунуч болуп жатат. Баарыбыз жеңил, жөнөкөй, ыңгай дегенге өтүп алдык да. Кыска дегенге. Ооба. Эми ушул өңүттө дагы суроо да. Мына ошо айылдагы биздин багы такмаза менен сүйлөгөн, макал лакап менен сүйлөгөн, какшык менен сүйлөгөн, кыргызча бир философия менен сүйлөгөн, жөн эле бардым, келдим, кеттим эмес. Ушундай бир
куюлуштуруп көөнө сөздөр менен сүйлөгөн аксакалдар дагы тирүү тура бербейт да. Ошол бир кылка ошол муун кетет. Андан кийинки муун да кетет. Анан баягы орусча аралаштырып сүйлөгөн. Эми орусча сүйлөсөм эмне болот эле? А что тут такого? Ай, кел, остановите, пожалуйста, токтогула деген муун ушул сөздү мындай эч кандай деле маселе көрбөгөн. А эмне болуптур деген муун дагы келет да. Анан баягы аксакалдар кыргызча көөнө сөздөр менен сүйлөгөн катмар жоголгондо, ошондо мындай тил, кыргыз тили өзү кайсы тил деген маселе пайда болбойбу мындай? Келечекте бул тил деген маселе жоголуп кетпейби? Орусча аралаштырып, башкача аралаштырып, жаргондорду кошкон бир тил менен жашап калбайбы Кыргызстан? Туура айтасыз. Тил деген бул жөн эле коммуникация куралы эмес да, жана айткандайчы, тил бул дүйнө тааным, улуттун аң сезими. Ал мисалы биз төр деп айтсак, кыргыз тилдүү психолингвистикада сиз азыр баштайсыз. Бул деген сыйлуу адам, колго суу куюу, төргө отуруу, сөздүн эң жакшысы, устукандын эң жакшысы, бат айтуу, кайра айтор бардык жакшы нерсени төргө арналат деп конокту элестетесиз. Ошол эле кыргыз тилин билбеген, кыргыз тилин жакшы түшүнбөгөн адамга төр деп айтсаңыз, ал төрдү мындай жанагы хорошее место дейт, место гостей деген сыяктуу которуп коет, ошол эле түшүнүгү бар, болду. Демек, сиз айтып жаткандай элестүү жана интуитивдик кыргыз тилин калыптандыруу жоголуп баратат. Аны бизге жанагы тегибиз, бабабыз, ошол чоң ата, чоң энелерибизден калган. Эми кантебиз деген суроо айтпадымбы? Жанагы тилдик трансмиссия барган сайын алысырап баратат, дүйнө элдери коркунучта. Демек, велосипедти биз кайра ойлоп таппайбыз азыр. Бар үлгү. Кандай? Бул улуттук тил корпусу. Бул кайсы жакта бар? Бул Түркияда бар, бул Орусияда бар. Өнүгөм деген, келечек муунга өзүбүздүн тилибиз калсын деген тилдер база түзүшүп атат. Базага азыр тилинде бар жана буга чейинки бардык маалыматын салып атат. Барын салып атат. Туура так ал жана лингвисттердин абдан кыптыгыр изилдөөсү менен салып атат. Жыйынтыгында биздин чоң энебиз дагы, чоң атабыз дагы, энебиз дагы, тил мугалими дагы эртең жанагы ошол базаны колдонгон жасалма интеллект болот. Айтып берет, деп турат, оңдоп турат. Мисалы, кыз узатуу десеңиз, түм эле майда чүйдөсүнө чейин айтып бере тургандай жагдайды жасалма интеллект калыптандырат. Бирок аны калыптандырыш үчүн азыр жапырт улут иштеши керек. Эгер азыр мына жанагы 19-кылымдын 20-кылымдын 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башы кыргыз тили, кыргыз ошол интеллигенциясы, зыялуу коомунун эң башында турган эң башкы милдет кыргызча башка тилдерден калып калуу, тилибизди жоголтуп албоонун башкы милдети бул гезит чыгаруу, журнал чыгаруу, мыйзам чыгаруу, ошол тилдин грамматикалык базасын калыптандыруу сыяктуу милдет турса, азыр мынакей так 100 жылдан кийин биздин алдыбызда жасалма интеллектке ошол кыргыз тилиндеги материал киргизүү, аны туура киргизүү, аны байытуу, аны жөндөө маселеси турат. 100 жылдан кийин биз кийинки этапка өтө алабызбы? Аны жана Тыныстанов, Арабаев аталарыбыздай татыктуу калыптандыра алабызбы? Бүгүнкү каармандардын жоопкерчилиги. Эгер ким ошону жасап, ошого умтулса, бул 100 жылдагы ал адамдын аты алтын тамга менен айтылат. Улут биз кыймылдашыбыз керек, ойгонушубуз керек деген сөз айтылып атпайбы? Эми улут болгондо улуттун баары эле 7 миллион, 8 миллион кыргыздын баары кеттик тил деп жөнөбөйт. Демек бул жерде жоопкерчилик баары бир жетекчиликте экен, бийликте экен. Бийликте экен, бийлик ушул тил маселесине бир олуттуу бир мамиле кылыш керек экен, туурабы? Маселе тил бул жанагы улутубуз сакталып калыш үчүн, руханий баалыгыбыз калыптаныш үчүн гана керек деп бул Советтер Союзунда калган түшүнүк. Тил экономиканы өнүктүрүүнүн эң башкы инструменти.
мен биринчи кесибим экономист, экинчи кесибим филолог катары айтып жатам. Маселе бул көрүнүш экинчи Екатерина багында эле калыптанган. Ал кезде ушул орус тилинде сүйлөө, орус тилинде кеп кылуу, орус тилинде илимди үйрөнүү деген түшүнүк жок болгон. Орусча сүйлөө өзү уятка жаткан. Бирок мисалы Ломоносов келди, Илимдер академиясын башкарды, терминологиясын которду, дүйнөнү көп кыдыргандан кийин биринчи китебин элдин баары күтүп отурганда, ал кайсы китепти жазды? Русская грамматика деген биринчи китебин чыгарды. Орус терминологиясын калыптандырды. Андан кийин жерлерде орус тилинде окутулуп, жанагы шаар жерлеринде урбанизация болгон эле жерлердеги адамдар билимдүү катмар болуп өсүп чыкпастан жерде дагы интеллигенция өсүп чыкты. Андан кийин кылымдар өтүп, биринчи дүйнөгө учурган биринчи ракетанын терминдери дал ошол Ломоносовдон башталды го деп орус феномени аталды. Ошол эле жагдай билесизби, 45-46 жылдары немистер өзүнүн улутун өзүнүн тилинде сүйлөөсү бул уят, бул намыссыздык, бул жийиркенүү, ирэнжүүгө алып калган. Немистер өзүн немис катары саноодон айбыгып калган. Ошол кезде жаңы дем, жаңы күч бериш үчүн мамлекет жаңы саясат кабыл алат. Бизге келип жаткан терминдер, университетте окуп аткан материалдар англис тилине өтсүн. Мектептерде, бала бакчаларда англисче сөздөр, англисче түшүнүктөр көбүрөөк кирсин дейт. Билесиз да, немистерде, Германияда инженердик ошол күч кубат, бакубаттуулук абдан өнүккөн. Бардыгы кулайт. Бардыгы төмөндөй баштайт. Жанагы кулап жаткан экономикасы дагы кулай берет. Кайрадан 20 жылдан кийин бул маселени артка тартып, кайрадан мектептерге немис тили кириш керек, немисче окушубуз керек, немисче университеттер терминологиясы калыптанышы керек дейт. Ошондо айыл аймактарда жанагы англисче окуп жатканда, айыл аймактарда инженерлер, билимдүү адамдар, дасыккан кесипкөйлөр чыкпай калат. Кайра немис тилин киргизгенде, өзүнүн эне тилин мыкты билип, ошол эле кезекте ага берип жаткан материалга сүңгүп кирген балдардан жаңы мууну кайра өсүп чыгат да. Ошондо дүйнөдө тил илиминде жаңы түшүнүк пайда болот. Лингвономика, тил экономикасы. Демек, бир туташ элге бир туташ түшүнүктү тилде үйрөтсөңүз, бардык ошол аймакта жанагы сабаттуу, билимдүү каймак өзү көтөрүлүп чыгат деген түшүнүк пайда болду. Эгер жок, кандайдыр интеллигенциянын, тар чөйрөнүн, шаардын өзүнчө тилинде өнүгө берсе, ошол тар чөйрөдө эле илим калыптанып, жалпы туташ элге жайылпайт деп. Анан кийин бул жагдай Корея көрсөттү кайрадан. Тилин жайылтып, тилинин натыйжасында жанагы K-pop, Korean pop'ту өнүктүрүп, андан кийин ошонун жарнамалык маркетингинин күчү менен Жапонияны элестетиңиз. Жапониянын товарларынан караганда Кореян товарларын биринчи алып калганга өттү. Мейли сапаты, мейли абалы башкача болсун, тили, маданиятын көрсөтүп атып, маркетингин дүйнөгө паш этип жарыялады. Демек, лингвономика дегеним тилди колдонуп, маданиятынын, айрыкча биз көчмөн маданиятыбыздын өзгөчөлүгүн көрсөтүп, дүйнөдөгү ошол тил аркылуу дагы өзүбүздүн экономикабызды өнүгө алабыз. Айрыкча Кыргызстандын ичинде. Корея өзүнүн экспансиясы менен, тилдик экспансиясы менен дүйнө жүзүнө үлгү көрсөттү. Курал менен гана эмес, же болбосо саясат күч менен эмес, маданияты, тили, салты, санаасы менен дагы бүтүн дүйнөнү өзүнө суктандырса болот экен деп. Дүйнөнүн бардык өлкөсүндө азыр корей тили, корей филологиясын окутат. Ал улуттук университеттерде окутат. Бирок дүйнөдө биздин нарындай эле областтай жерде гана сүйлөнөт. Эми Тилек жана айтпадыңбы, немистер өзүнүн ошо немис тилинде сүйлөгөндөн мындай жийиркенип калган депчи. Ошондой эле көрүнүш мына азыр Моюн калат болушун керек. Айрыкча мына Борбор калаада,
мындай орусча көбүрөөк сүйлөшөт, кыргызча айрыкча ошол шаарда мен көп байкайм. Чоң ата чоң энелер неберелерин ой давай биги быстрее деп ушинтип орусча айтат. Эми баары эмес, бирок көпчүлүгү. Анан жаштар дагы ушу мындай көп байкайм, көчөдө жүрөм, бир мындай жайларга кирем, баары тейлөө орусча. Кыргыз эле жигит кыздар орусча да. Анан кыргызча айтсаң, кыргызча тейлебейсизби мен десең, мындай жиркенип карайт, артта калгандай бир ушу да артта калган эмедей карайт. Анан орусча сүйлөсө бир жетишкендиктей, бир акылдуудай ушундай бир көрүнүш бар да. Сиздин ушул сиздин муундагы курбалдаштарыңызда, досторуңузда да ушундай нерсе барбы? Эмнеге ушундай деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушул орусчага көбүрөөк тартылышат, орусчаны көбүрөөк сүйлөшөт, кыргызчаны акцент менен сүйлөсө, ошону сыймык катары көрүшөт. Эмнеге ушундай? Маселе бул жерде эки жагын карап көрүш керек. Ошол эле кезекте кыргыз тилине маани берип, кыргыз тилин биринчи орунга коюп, кыргыз тили биздин өзөгүбүз деген дагы жаштар көп. Кыргыз тилин колдонгондор же болбосо Кыргыз Бишкек бул жалпы Кыргызстан эмес. Мына ушуну баса белгилешибиз керек. Телимпоздун дагы негизги милдети бул башка тилде же болбосо кыргызча жакшы билбей, кыргызча такалып сүйлөгөндөргө арналган эмес көбүн эсе. Телимпоз бул кыргыз тилин билген, кыргызча сүйлөгөн адамдарга арналган долбоор. Анткени калкыбыздын 85% кыргыз тилинде сүйлөйт. Бирок ал кайсы деңгээлде сүйлөйт, кантип сүйлөйт, мына ошого көңүл буруп, анын сабаттуулугун, сөз байлыгын кеңейтүүгө арналган. Биз көңүлүбүздүн чордонун, көңүлүбүздүн негизги бөлүгүн жана 10-15% эл кыргызча сүйлөбөйт, кыргызча жазбайт дебейт. Сүйлөбөгөн адамга башына таш чапсаң дагы сүйлөбөйт экен. Жулкулдасаң да сүйлөбөйт экен. Ошондуктан биздин негизги ядробуз 85%га болгон күч кубатыбызды жумшап, аларга чынында дух берип, рухун күчөткөндө 85% кыргызча эртең сүйлөсүнчү. Кафеңиз дагы, рестораныңыз дагы, соода борборуңуз дагы кыргызчага өтөт. Мен буга өзүм мынакей күбөмүн. Адам өзү талап кылып, адамдар өзү сурамайынча экономикадагы, бизнестагы жылбайт экен. Ал эми ошону түшүнгөн бизнес, экономика түшүнөт го. Түшүнгөндө жанагы сүйлөбөйм дегендер, жийиркенип карагандар айла жоктон үйрөнөт. Ошондуктан биз негизги бөлүккө көңүл буруп, жанагы түшүнбөй жаткан, жакшы билбей аткан адамдарга өтө тарынбастан, алар дагы биз жаманбы, жакшыбы бир туугандарыбыз болгону туура эмес, багыт да туура эмес, агым да идеологиялык басымда өсүп чоңоюп калды. Түшүндүрүү, сүйүү, жакшы көрүү менен гана жетишибиз керек. Мен азыр аларды абдан уршалам, иренжим, жаман көрөм мен дагы. Бирок жыйынтык болбойт да. Ошондуктан кызыктырып, айтып, тартып, же болбосо биз жаман көрбөй, жанагы ошол бизнес иштеп аткан орну талап кылып, анан жеткирбесе башка жок. Бирок карасаңыз, жанагы биз айтып атпайбызбы, кыргызча жакшы билбейт, кыргызча сүйлөсөң жактырбайт деп, булар азчылык да. Биздин азыр негизги көйгөйүбүз бул жанагы айылдагы 18-19 жаштагы балдардын тилин көрсөңүз, же болбосо Бишкекте деле ошол 17-16 жаштагы балдын тилин көрсөңүз, кыргызча эмес анын тили. Ооба, кыргызча, бирок мындай эме дейт, эмени савис тазаладым дейт, картошка тазаладым дейт. Бул чистить картошку деген да. Бул калька түз котормо. Болбосо биз деген эмени картошканы, сависти арчыйбыз да. Үй тазалоо дейт. Биз үйдү жыйнайбыз да. Же болбосо нан менен май жедим. Нан менен май жесеңиз какайып чакайсыз да. Биз нанга май сыйпап жейбиз. Ушинтип айта берсеңиз. Орус тилинин көлөкөсүндө калып кеткен кыргыз тили. Ооба, көлөкөсүндө калып кетип, ал адамдар азыр кыргызча сүйлөп атат. Ооба, кыргызча түшүнүп атат.
бирок орус грамматикасы орус менен грамматикасы менен орус тилинде мына биздин чыныгы коркунучубуз, чыныгы мындай балебиз ошол. Жанагы сүйлөбөй жаткан, айтпай аткан, дебей аткан адамдар бул аны кийин караганга жетишебиз. Биз мына биздин азыркы негизги маселебиз кыргызча билип туруп кайра кыргызча жакшы сүйлөгөн адамдардын тилин түздөдү. Мына ушул биздин ядросу бузулган тил, бул жагы такыр карабайбыз. Анда такыр жоголуп кетебиз. Ошондуктан негизги биздин өзөгүбүздү карашыбыз керек. Жыл сайын кыргыз тил күнү белгиленет, мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар болот, кандай бир нерселер жасалат, пландалган бир иш-чаралар өткөрүлөт. Ошол мамлекеттик органдар тил боюнча кандай бир конкреттүү, реалдуу, көрөккө токтой турган бир иштерди жасашы зарыл деп эсептейсиң? Азыр туура айтасыз, бизде деген китептер чыгып атпайбы? Мисалычы, китептер чыгып атат, мамлекет ага колдоо көрсөтүп атат, бирок билбейм башкалар кандай ойлойт, бирок дал мен өзүм жана стандартты, тактыкты, тууралыкты жактырам да. Бизде мисалы эмне үчүн биз улам эле өзүбүздүн жолубуз бар, биз өзгөчөбүз дегенди качан коебуз? Көп эл болбосо жакынкы эле могу кымыш өлкөлөрү деле биз өткөн жолду өттү го. Ошолордун эле үлгүсүн карабайлыбы? Баяда деген 100 китеп, 50 китеп деген программа боюнча чыгарыптыр. Көпчүлүгү эле жанагы тааныбаган, билбеген адамдардын эле жана сүрөтүн башкы бетине коет дагы өмүр баян жазат. Аны эч ким окубайт. Жугумсуз. Дал ушундай программаны мен башка өлкөлөрдө барып өзүм көрдүм. Алар кантип которуп атат? Алар жыл сайын Нобель сыйлыгын алган адамдардын жанагы макалалары бириккен китептерди которуп атат, бестселлерлерди которуп атат, Гарвардтын, Кембридждин чыгарган жаңы колдонмо китептерин, мейли биз деген жана хирургия, жана микроинженерияны которбой эле коелучу, юриспруденция, жана маркетинг, менеджмент, бухгалтерия, мамлекеттик курулуш деген багыттагы дүйнөдөгү алдыңкы китептерди акырындан жылына 50дөн котора бербейлиби? Жыйынтыгында жанагы кыргыз группасы жок дегенге, окуу китеби жок дегенге бул автоматтык түрдө өзү барып окулуктар которулуп жыйынтыгы чыгып калат. Бул Казакстан 6 жыл 50 китептен которуп атты эле. Азыр китепканаларын карасаңыз, маркетинг боюнча 10го жакын китеп болуп калыптыр. Бул Казак тилинде. Университетке барганда дейт, азыр ошолорду шилтеме кылып калдык дейт да. Демек, мындай бардыгын тез бат жана кылбастан кырашат. Бирок бизде дагы ошону үлгү кылып жанагы кылайын десе керек да. Баягы эле да тааныш, мен оюмча орой тилсин, тааныш, билиш, кереги канчалык билбейм. Ушул өмүр баян, ар ким деле өмүр баян чыгарганды токтотсо Кудай, биз деген керектүү, мен жанагы Тилимпоздун негизги идеялык максаты функциялык пайдалуулук деп атпаймынбы? Ошол негизге багытталган китеп чыгаруу. Экинчи, жанагы китепти жөн эле чыгарып колбостон, аны электрондук вариантта, аны аудио вариантта, аны атайын колдонмолорго киргизип, анын түшүнүгүн сурай турган ар кандай оюн аркылуу дагы жеткирсек туура болот. Андан тышкары мен мисалы атайын китепканага же болбосо оюн зоок ошол дүкөндөрүнө кирсеңиз, бир дагы үстөл оюну жок кыргыз тилинде. Бир дагы дурус колдонмо жок кыргыз тилинде. Кыргыз тилин багыттуу туура жазуусу боюнча, китепканасы боюнча, тиги боюнча, бул боюнча жанагы сайттардын эмеси, фундаменталдык сайттар жок кыргыз тилинде. Деги коюңузчу, эң жөнөкөй жанагы ар бир үйдө тура турган ошол ар бир тилдин жанагы фундаменталдык сөздүктөр бар да, орфографиялык түшүндүрмө, ошонун кичинекей жана топтому жок. Айта берсек көп. Мисалы комикста манасы деле алып айталы, биздин эрт абылды, эрт төштүк, кете берсек жанышпайыш бар го. Мисалы комикс форматында. Бул мультфильм эмес да. Бул мультфильм эмес, бул кино эмес да. Ага миллиардтаган акча кетпейт. Басмакана бассаң басмакана. Болгону ошону чогутуп, саясат жүргүзүп, анын сүрөтүн тарттырып, мындай
мындай үстөл оюндары, ар кандай дебат форматтары менен деле мындай иш жылыш керек го. Ушул сыяктуу нерселер дагы мындай иштин ыраттуулугу биз жанагы баарын өзгөртүп салабыз деген жанагы кең маселени алып алып, анын баш аягы жок калып калгандыгыбыз. Мамлекеттин дагы бир тил саясатында 6 жылдан бери жүрөм. 6 жыл көп баспы билбейм агай. Бирок бир нерсени байкадым. Бизде башчылар көп экен. Тил айрыкча тил дин бул деген назик, адамдарды ойготкон, адамдарды мындай жүрөгүнө от чачыраткан эң башкы маселе да таалуу маселе. Дал ушул маселени башкаргысы келгендер көппү, саясатын жүргүзгөндөр көппү. Мисалы караңыз. Азыр тил саясатына тил комиссиясы деле башчы, маданият министрлиги башчы, билим агартуу министрлиги бар, илим министрлиги бар, мамлекеттик катчы деген институт бар, президенттин администрациясында бир куратору бар, анан вице-премьер-министр бар социалдык саясат боюнча. Көп. Атты чыккандын баары тил саясатына кийлигишет. Көп суур ийин каспайт, кенен каспайт деген болуп атат да. Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө кандай? Мисалы Орусияны мисал келели. Орусиянын кеңеши бар, орус тили боюнча. Жылына 2 жолу жыйын өтөт. Анын атайын катчылыгы бар. Ямпольская деген башкарат көп жылдан бери. Ямпольская карамайынча Орусияда орус тили боюнча окуу китеби чыкпайт. Экономика болобу, финансы министрлигинде орус тилине тиешелүү бир эреже өзгөрбөйт. Мамлекеттик дума анын менен кеңешмейинче мыйзам каралбайт. Демек тил чоң саясат. Демек жанагы бир институттун башында башкы план жазылган, ошол пландан кылдай кыйшайбай иштешет. Мына бизге дагы 1-2 адам жоопкерчилик алыш керек президенттин алдында. Президентке гана ал жоопкерчилик жооп бериш керек. Болду дагы анын башкы стратегиялык максаты боюнча кетиш керек. Жана сөзсүз бюджети, каржысы чечилиши керек. Абдан кенен болуш керек. Анан бизде дагы жана каржы боюнча айтып калбадыңызбы? 2-3 жыл мурун мамлекет мени качан колдойт? Мамлекет колдосо болот да депчи. Мен деген жалдырап жүргөн жерим жок да. Жыйынтык көрсөтүп атам, чын эле адамга, жашка пайдалуу контент жасап атам. Эмнеге мени жардам бербейт? Эмнеге мени колдобойт деп эле нааразы болчумун. Кийин карап көрсөм, элестетиңиз, өзүнүн максаты үчүн кесибин алмаштырган көкбет бала анчалык жасакерледип мактай албайт экен мен жетекчиликти. Анте албайт экен. Мен көрсө тиги жанаты алма буш оозума туш деп күтүп отура берет экен. Көрсө кээ бир кыйындар болсо, көрсө барыш керек экен, кагасын жазыш керек экен, макташ керек экен. Мен андай кыла албайм. Бирок кээде ошондой аргасы кылып коет экен. Тилек мына мисалы үчүн мен аудио китептерди окуп атам, башка нерселер жасап атам. Улут ушуну окусун, өмүрү китеп Чыңгыз Айтматовдун же Төлөгөн Касымбековдун жана башка ушул китептерди окубаган кыргыздын балдары тетик жакта курулушчу болуп жүрүп, же трак айдап жүрүп узун жолдо угуп койсун дегендей ушундай ниет менен. Орусча айтканда без одолжения, колкосу жок эле. Ансы деле китеп окуйм шыбырап. Шыбырап окубай үнүмү чыгарып окуп койбоймбу? Канча адамга пайда келтирем деп кылып жүрөм. Анан жакында дагы менде идея пайда болду. Бир медиа проект менен бир проектке долбоор жазсамбы деп ойлоп атам. Ал долбоордун максаты сен ошол мамлекет сени тааныш керек экен. Сен тилек деген ошол кыйын, ошо кыйындык үчүн мен мындай сыйлык бердим, кыйын деп. Демек ошол мен жазып аткан долбоордо сен мамлекеттен сыйлык алгансыңбы деген жери бар экен. Анан мен албаптырмын да. Анан өзүм телевидениеде деле жетекчи болуп жүрдүм, башка жактарда жүрдүм, анан мындай албаптырмын да. Анан журналисттерге эле көрсөтүп мына мен журналисттериме сыйлык деп элечи. Анан демек мен эми маданият министрлигине же дагы министрликке мага сыйлык берип койгулачы. Мен кыйын деген мына бул аудио китептерди которуп жүрүп атат, адабиятка, маданиятка салым болуп атат деп мындай кыйын деген бир барак кагаз берип койгулачы. Анткени мен могу долбоор жазып атсам ошо керек экен деп. Ошондой аргасыз болот экенсиң да.
Сен айткандай мен деле мындай жалдырап барып кайсы жерге кагып, ой мен деген тилимпозмун, анан мага ошого ушундай кылып коелачы, мен ушундай кылып атпаймынбы десең, кулка кылып аткандай көрүнөсүң. А ошол эле учурда сен өзүң эле жасап атасың да, өзүңчө нөлдөн баштап бирдеме жараталарыңды көрсөттүң. Ал иштен сен жөн гана бир көнүмүш иштей эмес, сен деген ал иштен ырахат алып атасың. Коомго пайда келтирип атканыңан ырахат алып жасап атасың да, туурабы? Анан менимче бул нерселерди уюштуруу, жаналардын каржысын чечүү, ошону чечкенде дагы андан дагы өнүктүү болоорун түшүнүү бул мамлекеттик кайсы бир органдардын милдети болушу керек, туурабы? Кандай? Туура айтасыз. Ошентсе дагы мени чакырып туруп бериш керек эле. Азыр эгер пайдалуу болсо, долбооруң пайдалуу болсо, чынында калктын калың катмарына кенен кулачын жайса, жеке сектор бизнес дагы колдоого даяр экен. Мисалы азыр Куликов билесиз, Куликов Жапырт азыр кыргызчага өтүү процессин баштады. Алар заводдон баштап биз заводун котордук толук кыргыз тилине. Андан кийин башкы офиси дагы азыр жанагы багыттамасы, навигациясы толук жана Гайворонский жетекчисинин ошол эмеси менен, демилгеси менен толук бир гана кыргызчага өтүп атат. Андан тышкары жанагы дүкөндөрүндө кофейня эмес, кофегана деп өзгөртүп, ичиндеги жазуу сызуусун да өзгөртүп атат. Албетте, аны да түшүнсө болот. Биз 34 жылдан бери мындай талап, мындай муктаждык жок эле. Адам бишкектиктер өзгөрүп өсүп атат. Демек, коомдо мамлекеттик тилге талап барбы? Биз ошол коомго ылайыкташышыбыз керек деген таризде. Албетте биз бардык кызматкерди бир күндө эле которуп салбайбыз, бирок акырындап баштадык деп. Ошол эле мисалы Бакай банк, ошол эле ушул сыяктуу жанагындай ири компаниялар ар кандай долбоорлорубузду эч кандай жанагындай кыскасы тилек жеке сектор менен сен байланышып, өзүңдүн талантыңды, кызматыңды сатып атыпсың. Жалдырабай. Алардын маселесин чечесиң, ал мээнет акча турат. Демек, өз оокатыңды, өз наныңды өзүң таап атыпсың да. Анын ошол туурарак го деп, ошол менин оюмча, ошол кыргыз тили дагы, кыргыз тилиндеги контент дагы акча, мамлекеттин гана көзүн карабай акча алып келе алаарын, ошол кыргыз тилчи дагы жакшы машине мине аларын, жакшы үйдө жашаларын, кыргыз тилчи дагы билбейм, эң жакшы ресторандан барып тамактана аларын көрсөткүм келет. Албетте бул келечекте кыял, бирок кыргыз тилчи, кыргыз адабиятчы, кыргыз журналисти дагы мындай жакшы жашай алат, татыктуу жашай алат, биз көрсөтүшүбүз керек. Сөздүн кыскасы, мына базарда оокат кылып жанагындай алды сатты кылып туранан тыйын таап байып атышпайбы? Анан ошол мээнети үчүн акча таап атышат. Ошол эле учурда мына интеллектуалдык акыл эс мээнети дагы акча турарын коомчулукка эми өзүңүз аракет кылбаса, сенин жасаган товарыңа бирөө сатып алгыдай болуш керек. Куликовскийби, башка компаниябы ошентип жүрүп аракет кылбасак болбойт экен да, негизи. Турмуштун агымы менен жүрүш керек. Бул абдан жакшы көрүнүш, мен абдан кубанам бул маселегечи. Анан ошондон кийин мен мамлекет колдойм, мамлекеттин бардык ишинде бармын, бардык кеңешинде, комиссиясында бармын, жан үрөп, чын дилимден колдойм, бул менин милдетим деп санайм. Бирок жана сыйлыкка келгенде сертификат береби, тастыктама береби, ал өзү мамлекет өзү демилге көтөрсүн, өзү колдоп алсын. 2 жылдан бери мисалы Казакстандык эл аралык фонд, Казак тили фонду, институттары бизди чакырып атат, колдоп атат деген сыяктуу да. Дал ошол сыяктуу колдоп атат дегеним бул азаматсыңар деп, бирок дагы чакырып да атат да. Анан кийин эми биздин мамлекеттен көз каранды, аны мен мурданкындай болуп суранган жокмун, азыр ага көп маани берген жокмун. Өзүмдүн ишимди татыктуу аткарсам, аны мамлекет эч качан көз жасында калтырбайт деп ойлойм.
эгер андай кылган күндө дагы мен таарынбайм, анткени мен аны айрым адам үчүн кылган жокмун, аны өзүмдүн эне тилим үчүн, мекенимдин тили үчүн кылып атам, тарыхы үчүн кылып атам, эл үчүн кылып атам да. Бул менин кийин балдарым үчүн кылып атам. Балдарым дагы ушул биздин аталарыбыз, биздин ушул тилектей адамдар, ушул тилди жайылтып, тилди үйрөтүп, тилдеп келген деп айтыш үчүн кылып атам. Мен ошол, менин оюмча, эң чоң сый, эң чоң мындай барк деп ойлойм. Тилек мырза, мына бул биз кайра эле ошол бир нерсени кайталап аткандай болуп атканыбыз менен бул өтө маанилүү деп эсептейм. Мына Бишкекте көрнөк жарнактар, жанагы Бишкектеги жанагы шаардыктардын орусча сүйлөгөнүн айтсам, эми бул азчылык гана, бул маселе эмес, муну жойсок болот деп айттың да. Ошол эле көрнөк жарнактар, коомдук транспортто түшүп коюңчу, Токтогул көчөсүнөн токтотуп коюңчу деп айтпай, натактагула остановите деген маселе. Көрнөк жарнактардагы мисалы үчүн кичинекей кылып кыргызча кибирейген байкуш тамгалар менен жазып, анан же бакытып англисче же орусча жазган маселе. Ушул маселени асан кайгы болуп айта эле беребиз, бирок чечилбейт да. Негедир чечилбейт? Чечилип аткан деле бар, бирок көбүнчөсү чечилбейт. Ушуну кантип чечиш керек деген ойдосуң? Кыргыз тилинде ошол жанагы көрнөк жарнама маселеси бул дүйнөдөгү эң актуалдуу маселе. Ал болуп келген, боло берет дагы, бирок азайтууга, идеалдуу жагдай азайтууга аракет кылышыбыз керек. Ал боюнча менин өзүмдүн бир долбоорум бар. Бул катасыз кыргыз тили деген. Жерлерде, аймактарда жөнөкөй жарандар, студенттер, окуучулар бизге тартып жөнөтөт. Аны биз сонун бланкка салып, оңдоп түзөп, тиешелүү органдарга түзөп, оңдотконго барабыз, оңдотобуз. Анан ошол нерсени кылып жүрдүк, азыр деле кылып атабыз, бирок жагдай жакшырып, оң жагына чыгып кетти деп айта албайм. Анткени ошол кезде жанагы эреже, мыйзам ошого жол берди да. Мисалы сиз эскерткенден кийин бир 10-15 күндөн кийин, анан кийин ал кат тил жака жетип, анан жетекчиси жеткенден кийин ал дагы 15 күн күтүп тура берет. Ошентип бир айдан кийин ал жарнаманын мөөнөтү бүтүп калат экен дагы. Жана арызды аткардым деп коет кыйраткасып. Азыр заман башка, азыр LED экрандар пайда болду, азыр жанагы электрондук версиясы пайда болду. Ката кетсе дароо эле оңдойт, бирок ката кетирбеши керек, анткени мамлекеттик тил комиссия менен макулдашып калды. Бул процесс алга жылып жатат. Азыр ошондой эле ката жарнама дегенибиз азыр мамлекеттик эле эмес, жеке секторда дагы акчаны аяган компаниялар абдан көп. Айланайын, бүт форматтагы кызматкер бар. Бир кыргыз тилчи алып койсоңуз, сиздин жанагы этикеткаңыздан баштап жарнамаңызга чейин баарын туура, оңтойлуу кылып которуп берет. Анын маселе кыргыз тили дегенде, бул кыргыз тилин түшүнгөн адамды эле кыргыз тилинде которо алат. Кыргыз тилчи деп айта албайбыз. Анткени кыргыз тили башында айткандай илим болгондуктан анын мүчөсү бар, уңгусу бар, туура которулуп атабы, туура эмес которулуп атабы, баарын эске алышыбыз керек. Мисалы медицинский центр дегенде биз медициналык борбор дейбиз, Медициналык борбор дегенибиз бул түз котормо, бул калька. Туурасы медицина борбору болушу керек эле. Ошол эле тобокелге тобокелге барыңыз деп мындай жанагы рекламалык ролик кетип атат да. Аны деген тобокел кылыңыз дейбиз биз. Тобокелге барбайбыз. Этти на рискти түзмө-түз которуп алганы да. Ошол сыяктуу эле жарнама материалы айта берсеңиз көп. Мисалы жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынды деп мындай тарабынан дегенде да, тарафынан со стороны болбосо жогорку кеңеш кабыл алды десе деле болот да. Мисалы мыйзам менен бекитилди эмес, мыйзамда бекитилди, мыйзамда жазылды деп эле айтылат. Айта берсек, жанагы грамматикалык катанын көптүгүнөн биз аны туура деп ойлоп кеттик да. Анан ушул маселе бар. Эми ушул жерден котормочуларга келели да. Мен айттым го, оңдоп түзөң кантип жолдору бар деп.
Кыргыз тили бул экспорттоочу тил эмес. Англис тилиндей, башка тилдей. Кыргыз тили импорттоочу тил. Демек, импорттогон өлкөнүн эң күчтүү багыты бул жана бажы кызматы болуш керек дейбиз го. Ал туура тариздеш керек, документациясы туура болуш керек деген сыяктуу эле биздин эң күчтүү адистерибиз бул котормочулар болуш керек. Котормочуларды кантип тарбиялайт? Мисалы, дүйнөнүн алдыңкы ошол көп которгон өлкөлөрүндө университеттерде, окуу жайларда жалпы лингвистиканы жоюп салган. Алар багыттуу лингвистикага, багыттуу котормого көп аракет жасайт. Мисалы, саясий котормочу лингвист, ошол эле медициналык лингвист, экономика, юриспруденция, психология, айтор багыттуу лингвисттер даярдалат да, ал адам экономиканы да үйрөнөт, анан котормочулукту дагы үйрөнөт, катар үйрөнөт дагы. Жана текстти окуганда мындай жанагы эптеп септеп ой келди эмес, чынында туура так которот. Мындай. Ошондуктан биз бул дагы саясат, муну дагы сунуштап келем. Андан кийин андан тышкары бизде жанагы интонация боюнча иштеген логопедтерди дагы тарбиялашыбыз керек. Тилекке каршы бүгүнкүгө чейин кыргыз тилинде окуткан жайда жок, окуган адам дагы жок болуп атат. Ал кандай? Мисалы, дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөр реклама тартат го, сөзсүз түрдө атайын фонолог, жанагы добуштоочу, анан кийин логопедтен ошол корутунду алат. Туура сүйлөнүп атабы, туура айтылып атабы, бул эл шылдыңкы албайбы депчи, элди бузуп албайбызбы деп. Анан бизде интонацияны дагы туура эмес коюп атат да. Мисалы, барам, барбайм деген сыяктуу да, жана суроосу же барамбы, же барбаймбы деп. Кыргыз жөн эле барамбы, барбаймбы деп эле сурайт да. Ошол сыяктуу жанагы басым, интонация, өтө деп сурап атат да. Өтө дегенди биз биринчиге коюп, ушул нерселердин баардыгын ыраатка келтирип, мындай окутуп, үйрөтүп, аны кайрадан жана актерлорго, манасчыларга, байкасаңызбы, манасчылардагы манасты бул сөз, андагы эң маанилүү нерсе, объект бул сөз экенин экинчи планга түшүрүп, көбүнчө үнгө, добушка, кыраатка келтирип калды. Алар мындай ыр форматында, добуш форматында өзгөчө кооздук менен айтып, бирок ошол кооз айтып жатып, ошол сөздүн мааниси жана сөздүн так эмеси чыкпай калып атат да. Өзөгү чыкпай, айтылбай, биз угуп атканда аны добуш катары угуп калдык. Сөздүн маанисин укпай калдык да. Муну сиз да байкашыңыз керек эле. Алардын үстүндө, алар менен, манасчылар менен дал ошол жана адистер иштеш керек эле. Бизде адис жок. Элестетиңиз, 34 жыл эгемендик алгандан бери дал ошол багыттуу биздин лингвисттер тарбияланган. Бирок Кыргызстанда эмне көп? Университет көп, багыты эмне көп? Лингвистика, филология көп деп айтабыз да. Бирок ошону жанагы туура саясатын жүргүзүш керек болуп жатат. Бирок эми кеп ошондо болуп атпайбы? Кайра эле биз арман кылбай эле коелучу, мындай маселе болуп атат деген менен айтышка туура келип атпайбы? Мына айтып атасың, мындай болуп атат, кааппатан көрүп ушундай болбош керек эле депчи. Ошол эле кечээ эле айылдан келишет дагы, 6 айдан кийин карасаң, жөргөмүш деп калат да, мисалы да. Анан ушундай нерселерди баары бир айтпасак, дебесек, подкаст аркылуу, Тилимпоз аркылуу айтпасак дагы болбойт экен дейм да. Туура айтасыз. Анан кийин бизге эң көп берилген суроо бул кайсы аймакта эң таза сүйлөйт? Диалект маселеси, говор маселеси. Мен көп университетке, окуу жайга, мектепке барып лекция өтөм да. Заманбап кыргыз тили боюнчачы. Окуучулар эң кызыккан суроосу ушул. Кайсы аймак таза нукура кыргызча сүйлөйт деген. Ооба. Билбейм, биздин балдар азыр жасалма интеллект тууралуу, контент жаратуу, интернет тууралуу көп суроо бербей, мага ушул суроону берет да. Бул менин оюмча, бул дагы мурдатан бери келаткан көөдөнүбүздөгү бар бир кемтик. Ушул диалект маселесичи. Аны
мектеп мугалимдери дагы так туура анык түшүндүрбөй жатат. Көп эле адам түшүнбөйт экен. негизи Тилек ушуга сенин оюң кандай, көз карашың кандай? Бул диалектилер, говорлор, бул биздин кыргыз тилинин байлыгыбы же бул биздин кемтигибизби? Бир гана момундай нукта сүйлөшүбүз керек дегендей позициядасың же кандай? Маселе бунун кантип биздин адабий тилибиз түзүлүү процессин мен абдан окуп изилдеп чыктым. Тынстанов башында турду да биздин адабий тилибиздинчи. Анан кийин баягыда бир эки адам кичине сындаптыр. Бизди Тынстановубузду ал адамды. Анан мен абдан изилдеп чыктым. Чынында ошондойбу деп. Тынстанов так билдирип атат да, Кыргызстанда 3 диалект бар деп атат. Түндүк чыгыш, түндүк батыш, анан түштүк деп атат. Анан адабий тил катары биз түндүк батышты ала албайбыз. Себеби ал жак Казакстан менен чектешкендиктен тилдик өзгөчөлүгү ошол жака ыкташып калган. Түштүктү ала албайбыз, анткени Өзбекстан, Тажикстан менен чектешкендиктен ал дагы айрым өзгөчөлүк сакталбай калган. Эң туура мындай бизге ыңгайлуу, жалпыбызга түшүнүктүү бул ошол кездеги түндүк чыгыш аймактык экен. Азыркы Теңир Тоо нарын, анан Ысык көлдүн түштүк жагында адамдардын тилин негиз катары алышыбыз керек деп сунуштайт. Анан алганда Тынстанов дагы болду, бүттү, ошону тилинде сүйлөйбүз деген жок да ал адамчы. Ал адам бардыгын элекке салды. Мисалы, ошол Ысык көлдү нарында сүйлөгөн ал аймакта ошол Тынстановдун эреже киргизе элекке чейин ныны түшүрүп айтчу. Норуз эмес, Орус. Мисалы, Норузбаеваны Орузбаева депчи, же болбосо Нопасты Опас деп, нарыны ары депчи. Дал ушул форматта сүйлөчү. Экинчиси бул зыны сылап сүйлөчү. Суура, косу депчи. Айтор ушул сыяктуу не бир көп алардын тыбыштык өзгөчөлүгүн жок. Бул түштүктө, түндүк чыгыш, түндүк батышта түшүнүксүз болот. Ал жакта андай эмес деп туруп, ошол биздин адабий тил болуп калыптанат деген жана диалектиден көп нерсени алып салган. Бул деген өзгөрүү бир эле, бизде өзгөрүлдү, биздин сөздү алып салды, биздин эрежени, биздин тамганы алып салды деп эле нааразы болгон эле адам бар. Жок, адабий тилибиз дагы дал биз сүйлөп атканга чейин көп тыбыш, тамга тазаланган. Кийинки ошол талас аймактарындагы ошол биздин говордон, мисалы, ош эмедеги казактарга окшош тоо, мисалы, кобуз деген сыяктуу тыбышы бар болгон. Аны дагы жок бизде, башка диалектилерде жокпу, адабий тилге бул дал келбейт деп. Түштүк диалектиден дагы тамгасы, мисалы, ака, мака дегенди түшүндүрүп берет да. Болгону бир 20дай сөз бар экен, 20дай сөз үчүн бүтүндөй адабий тилге ныктап киргизүү мүмкүн эмес деп өзүнүн далилин келтирет. Анан ошентип отуруп ар бир диалектинин жанагы тең тыбышын, сөзүн, эрежесин ыраатка келтирип, бирдиктүү тил кылып калыптандырууга шарт түздү. Ошол күндө дагы таарынса болобу? Жок. Себеби, мисалы, Түркиянын эмеси адабий тили калыптанып жатканда, ал Стамбул диалектисине ыңгайлаштырылган. Мисалы, ошол өлкөнүн чыгышынын көпчүлүк аймактарында ың бар, к бар, г бар. Бирок ал адабий тилинде жок. Мамлекет болуп калыптануунун эң фундаменталдык нерсеси бул адабий тил. Анткени туташ эл, бар аймагы түшүнүш керек бир жазууда. Дал ушул эле жагдай Өзбекстанда да бар. Ташкент диалектисине ылайыкташып адабий тил куралган. Бирок аны бир облус экинчи облусту түшүнбөйт. Ушул эле сыяктуу Казакстанда дагы эмеге чыгыш аймагындагы тилге ылайыкташкан. Мисалы, Кореяда Сеул диалектисине. Демек, мындай жагдай дүйнөлүк практикада калыптанган. Бул туура нерсе. Баарыбыз бири-бирибизди түшүнүп, тил өзүнүн негизги функциясын аткарыш үчүн коммуникация куралы катарычы адабий тилдин жанагы
адабий тил абдан керек. Бирок адабий тил дагы өзгөрүүгө учурайт. Маселе азыр өзгөрүп жатат. Буга чейин адабий тилде биз деген старший братты ага деп айтсак, азыр барган сайын өзгөрүп байке деген сөз кирип кетти. Аны жок деп кыйкырганыңыз менен эл колдонуп жаткандыктан тил тирүү организм катары бара байке сөзү старший брат дегенди билдирип калса, бул абдан чоң эме болбойт. Маселе болбойт. Ушул сыяктуу эле, мисалы апче деген сөз бар болчу, абже деген сөз бар, азыр дагы колдонулат. Бирок жаш муун, өсүп келаткан муун баарын эле катар туташ эже деп калды. Ошондуктан биз дагы бирдейлештирүү жанагы адабий тилибиз калыптанып атат деп атпайбызбы? Ал калыптанып бүттү. Ошону менен кыйналып атабыз. Бизди кемсинте эмес, адабий тил дагы байып, өзгөрүп, орун таап атат. Дагы бир маселе. Адабий тилге ошол Касым Тыныстановдун саясатынан бери жакшы эме бар, процесс бар. Бул адабий тилдин байытуу Тыныстановдун принцибичи, адабий тилдин байытуунун принциби бардыгын эле катар алып албаш керек сөздү. Этап менен адаптацияланып. Мисалы карам деген сөз бар. Карам деген. Бул капуста дегенди билдирет. Эмне үчүн биз капуста дейбиз да? Өзүбүздүн карам деген сөзүбүз турганда. Аны адабий тилде керем деп алды. Керем дегенибиз баарыбызга түшүнүктүү болот, баарыбызга ыңгайлуу болот, жайылтылат акырын. Асел деген сөз ар бирибизге кирди. Ошол сыяктуу аз, жай, мисалы биз кең деген эле сөз бар деп жүрчүбүз, кеңири деген сөз кире баштады. Ошентип маселе диалектилердеги сөздөр жерип колдонбойбуз деген сөз жок. Бул этап менен акырындап чыгармаларга жазылып, элге сиңип, анан кабыл алып жатат. Бул туура. Бирок дагы диалектинин сөздөрүн кабыл алып өнүктүрүш керек. Кийинки диалектилер керекпи? Анда эмне адабий тил болсо диалектин жоюп салабызбы деген түшүнүк бар. Диалекти бул тилибиз диалектиге бөлүнбөйт, диалектиден курулат. Эгер диалектибиз жоголсо, бүтүндөй тилибиз жоголот. Италияны карасаңыз, Францияны барып карасаңыз, аларда диалекти бул байлык, бул аймактын өзгөчөлүгү, бул жанагы туристтик өзгөчөлүк катары бааланат. Ошондуктан келечекте мисалы ака деген сөз же болбосо аке депчи таластыктар тыр деп сүйлөгөнү барып бул күлкү, тамаша, мындай аймакты өзгөчөлүктү билдирген мындай орусча айтканда изюминка катары бааланып калышы керек барып. Мындай жапырт колдонуу эмес, мындай сөз ортосунда кеде мындай тамашалашып, айтышып, мисалы аймак аралык дискуссия болуп калат го, ошондо мындай позитивдүү нотага айлана турган нерсе. Бул ошол. Бул да өзүнчө пикир, бирок мен муну андан дагы чоң мындай масштабтуу карай турган болсок, ошол Советтер Союзу кезинде кыргыз сенин аймагың бул, өзбек сен бул аймак, сенин чегараң бул деп бөлүнгөнгө чейин ошол атүгүл ушул Манасты карасак чыгарманы, ошо башкырдын тилин, каракалпактын тилин, өзбектин тилин кыргыз мындай түшүнгөн кадимкидей эле ал убакта расмий тил мынандай болсун, улуттук тил мындай болсун деген маселе болгон эмес да Алдоорлордо. Анан өлкө болуп бөлгөндөн кийин, географиялык чегарабыз бөлүнгөндөн кийин улуттун тили деп ушундай нерселер чыкты. Ал эми өзүнчө саясат, өзүнчө узун сөз. Бирок мен азыр суроо берип аткан жокмун, мен пикиримди айтып атам. Суроо деген кыска эле болуш керек, бирок мен пикиримди айтып коеюн. Бул эми ошол Баткенде жашаган адамдар Айшуга деген мурдатан айтып келген айта берет да. Ал жасалмалуулук эмес, ал ошентип сүйлөп келген. Көлдө жана батовод дейби, эмне дейт? Ооба. Ал ошентип айта берет ошол буюмду. Туура. Аны буяктагы баткендиктер айтпаш керек. Неге батовод деп атасың? Аны мынча айтат деп. Ошон үчүн ар кайсы жерде өзүнүн турмуш тиричиликте жашоодо кандай колдонсо сөздөрдү, менимче ал ошентип айта берет. Ал айта бериш керек. Аны бирөө бир мыйзам чыгарып, башка кылып, сен кылымдардан бери келаткан мурдатан сөздөрүң мындай кылып айткын дегенде кандай болуп калат билбейм. Айта берсин ар кайсы жерде. Анан бирок эми баягы ошо Кытайдын өзүндө деле бирин бири түшүнбөйт аймактар. Бирок бир тил керек.
туура баары түшүнгөн. Ошол тилди бир сакташыбыз керек деген жагына мен мындай кошулам да. туура Кошулам. ошол Бирок ошол нерсе аймактык бөлүнүүнү, мына тил биз нукура кыргызбыз, ооба силер деген туура баланчасыңар, туура силер деген түкүнчөсүңөр, казакка жакынсыңар, силер өзбек сарттырааксыңар деген нерсе этиятташ керек дейм да. бизде бирдиктүү бир тил бар, ошондой эле биздин диалектибиз бар, биздин өзүбүздүн кичи мекенибизде сүйлөгөн тилибиздин өзгөчөлүгү, ал байлыгыбыз, ал ошол аймактын бир мындай эмне деп коет, байлыгы, жакшылыгы деп мындай атайын ошону угушу үчүн барыш керек менин оюмча. Бул мындай байлык катары, мындай жакшы, мындай эмоция тартылай турган нерсе катары келечекте кабылданыш керек. Мен ушулга барабыз. Туура. Биз эми подкастта аябай жакшы кызык сөздөрдү сүйлөдүк. Анан мен аябай өзүмө дагы жеке аябай жакшы бир мындай насааттарды, кеңештерди өзүмө алдым десем болот. Өзүңө билиндиби жок билбейм, мен өзүмө жакшы бир пайда алдым. Көрүүчүлөр дагы бир пайда алды деп эсептейм. Анан ушул подкасттагы бир соңку суроо катары, мына Тилимпоз деген өзүнчө бир долбоорду ойлоп таап, анан кийин калкка сунуп атасың. Калк аны жакшы кабыл алып, пайдаланып атат. Азаматсың деп атат, баракелде деп атат. Андан башка дагы идеялар бар. Мисалы үчүн мына Duolingo деген бар да. Аны Duolingo деген ошол телефонду басасың дагы өтө кызыктуу. Бир бөлүктөн, бир этаптан бир этапка өтө бересиң. Жана суроолорду кайсысы туура деген варианттар чыгат, баскылайсың. Ошентип атып эле тилди үйрөнүп аласың. Ошол сыяктуу мындай эчкимге жалдырабаган, эчкимге мындай таңуулабаган, ошол эле учурда ошол долбооруңдан каржы дагы көргөн, ушундай бир идеялар барбы? Албетте бар. Бизде деген жанагы Instagram, Тилимпоз Instagram баракчасы гана эмес, Тилимпоз бул долбоор. Анын биздин веб колдонмобуз бар, веб сайтыбыз бар. Ал жакта деген 33 миңге жакын сөзүбүз бар, сөздүгүбүз бар дегендей маалымат ал жакта дагы бар. Ошол бардык социалдык тармакта барбыз. Буйруса, ошол эле биз чоң колдонмо кылганыбыз келип атат. Анын негизги өзөгү бул мен айтып жаткан жана 85%га кыргыз тилинде сүйлөгөн адамдардын сабаттуулугун, сөз байлыгын кеңейтүүгө арналган долбоор болот. Ал эми чет тилди билүүгө кийинчерээк умтулабыз. Ошондой эле 2 китебибиз жазылып атат, жазылып бүтүп калды. Бул кыргыз тилиндеги биринчи каталар сөздүгү жазылып бүткөнү калды. Бул словарь ошибок деп биз 5 жылдан бери топтогон грамматикалык ката, стилистикалык ката, ката деген көп. Андан тышкары дагы экинчи эмгегибиз катар чыккан атат. Буга дагы Тилимпоз долбоорунун чоң жетишкендиги болот. Жанагы андан кийин Duolingo'га дагы жетебиз деп ойлойм. Бул биздин багыт. Ошого баратабыз. Жана бот, Telegram ботторду азыр иштеп чыгып атабыз. Айтор жанагы жөнөкөй мамлекеттик кызматкер болобу, жөнөкөй жаран болобу текст жазып, анын үтүр чекитин, туура жазылышын текшериш үчүн сиз ошол ботту же болбосо биздин сайтты же биздин приложение креста саласыз, ал ордуна коюп бере тургандай кылып, же болбосо бир терминдин кыргызчасын билбей атасызбы, жазасыз, анын үлгүлөрү менен чыгарып берип, айтор жаңы доордо калыптанган жаңы сөздөрдүн стандартын бир жерге чогулткубуз келет. Тилекен мырза, Тилекеним, чоң рахмат. Мен берейин деген суроолордун баарын берип бүттүм. Ушундай улуттун, бир өлкөнүн ушул тилине байланышкан ушул долбоор, мээнет ишиңе дагы бир жолу рахмат айтам. Көрүүчүлөрдүн атынан, анткени көрүүчүлөр деле байкап көрүп билгендер болсо, Азамат, Бали деп атса керек. Ийгилик, анан кийин ылайым өзүң тилегендей баягы ушул мээнетиңдин үзүрүн көрүп миллионер бол, миллиардер бол дегендей өзүң эле каржылап мамлекеттебей өзүң гана бир нече ушул тилдик долбоорлорду каржылай турган магнат бол дегендейчи. Ошондой тилектерди тилеп кое берели. Жакшы сөз, жакшы тилек жарым ырыс дегендей тилеп кое берели. Чоң рахмат анда. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Мен дагы бала чагыман ошол сизди
5 каналда көрдүм, андан кийин сиздин онлайн китеп жанагы аудио китептериңизди уктум, интервьюларыңызды көрдүм. Айтор, сиздин үнүңүздү угуп, суроолоруңуздун так, анык, тасык эме мындай өзгөчөлүгүнө суугарылып өстүк да. Анан ыраазычылык билдирем. Биз үчүн дагы сизге ошол подкаст берүү сыймык. Чоң рахмат Тилек. Ишиңде ийгилик болсун, Жараткан туура акыйкат жолдон сени адаштырбасын. Чоң рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.